Мурда бир келгенде Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев үй-бүлөлүк дарыгерлер борборун курдуруп берүүнү убада кылып кеткен. Натыйжада эл аралык фонддун көмөгү депутаттын жеке кийлигишүүсү менен жаңы имарат тургузулуп пайдаланууга берилип отурат. Мен эртең менен келип, мына эски имаратты көрүп, өзүнүн мөөнөтү жетип калган экен. Ар бир нерсеге бир нерсе себеп болот дейт. Ушу Марлен Абдрахмановичтин ушул айылга ушул көңүлдү буруп, ушул фаптын суроого жетип калды. Ушуга деп туруп өзүнүн аракетин кылып, ушу фонд аркылуу өзүнүн дагы кошумчасын кошуп, жакшынакай имаратты бүгүн пайдаланууга берип атат. Бюджеттен кезек күтүп отурбай минтип жаркыраган имараттын курулуп калганы айылдыктар үчүн кубанычтуу окуя болду. Айрыкча эски имаратты керектен чыгып калган дарыгерлердин жетине албай турганын түшүнсө болот. Өзүңүз чуркап, темирчи таап, ушул имаратты салып бергениңиз үчүн биздин жаамат жана мен өзүм терең ыраазычылык менен башымды ийип таазим кылам. Салтанаттуу жыйындан соң лента кесилип, эл депутаты менен бирге келген аксакалдар заманбап салынган дарыгерлер борбору менен таанышып чыгышты. Дайыма балам. Медициналык жабдуулар керектүү эмеректери толук коюлуп бериптир. Андан соң жакшы тилек менен бага отургузулду. Бюджеттен бир дагы сом кеткен жок, аны толугу менен атайын ушундай фонддор бар экен, биздин ошол араб мамлекеттеринен келген фонддор, ошолор менен бирдикте 70%, алар 30%-ын өзүм кылып, ушуну каржылап муну бүтүрдүк. Себеби бир топ жылдардан бери ушул биздин айылыбызда, ушул айыл өкмөттө негизинен бул ФАП иштебей турган да. Ушул эле айылда 275 орундук мектеп курулуп жаткан, дубалдары курулуп, чатырын жабуу иштери башталып калыптыр. Бирок калган каражатын бөлдүрүп берүүнү айылдыктар эл депутатынан суранышты. Эртерээк бөлүнсө үстөт этебиз. Каражатын бөлдүрүп кийинки окуу жылына бүткөрүп берүү жагын талкууга алган эл депутаты мектептин курулушун өз көзөмөлүнө ала турганын белгиледи. Эртең шилдеде мына суу келип калды. Аталган айылды таза суу менен камсыз кылуу жагында да көйгөйлөр бар. Насосторун алмаштырган менен кургакчыл болгон жылдары жер алдындагы суунун деңгээли төмөндөп кетип, суу чыкпай калган учурлар кездешет. Суу пасайып кетип, кыртпай калып атат кээдечи. Мына ушул жаркыраган жаңы мечит турган жерде мындан 150 жыл мурун Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиевдин ата-бабалары курган мечит болгон. Октябрь революциясы келип, атеисттер келгенде бузулган экен. Бузуп, тека сорт деген неме салып ошака жыгачтарын алып кеткен экен. Анан жаңы имарат салганда жыгачтары бошогондо, жыгачтарын алып келип, ушу биздин туугандар чогулуп мына бул жерге. Ушул эски мечиттин ордуна деп туруп, анан мечит салган экен. Улам бузулуп, улам кайра курулган эски мечит жараксыз абалга келген. Ошондон улам аксакалдардын өтүнүчү менен эл депутаты жеке каражатына мечит салып берип олтурат. Кыргызстанда тынч болсун, эл ынтымак болсун, бөлүп жарылбайлы. Алланын берген рызкысын бардыгыбыз тең бөлүп жейле. Балдардын зоголосу көтөрсүн, мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кыла берсин. Көчкү жүрүп Үчтөбү айылынын сугат суулары менен камсыз кылып турган канал иштен чыкканы боюнча айыл тургундары эл депутатына кайрылышкан. Андан сырткары дагы бир 50 гектарда жер бар экен. Аны дагы ушу суунун жоктугунан эл иштетпей жатырган экен да. Ага дагы жана башында айтып кеткендей насосту алып келип бердик. Эми Кудай буйрса ал жерде дагы 50 гектар менен чогуу 100 гектарга жакын эми мындан ары жер элдер кайра иштетип, ошодон негизде ошол жашоо турмушу оңолот деген бир жакшы ниетте.